Бишкектеги Борбордук мечитке миңдеген жарандар жума намазга чогулган. Анын жүрүшүндө Туркияда жана Сирияда жер титирөөдөн каза болгондор эскерилип, Куран окулду. Жума намазга катышуу үчүн Туркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчилиги да келген. Жалпы Кыргызстан эли бир бор Туркиядагы зилзаланын, жер титирөөнүн кесепетинен улам кайтыш болгон же жаракат алган бир туугандарыбызга чоң Кыргызстан боюнча жардам берүүнү ниет кылып, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы дагы жалпы облустук казыяттарга, райондук райхатиптерге, имамдарга биз тапшырманы, буйрукту бердик. Ушул 15 февралга чейин колдон келишинче, мүмкүн болушунча мейли акчалай болсун, мейли кийим кечелей болсун, мейли ушундай жууркандай болсун, бирок ошол бериле турган жардамдар мындай эски куску болбостон мындай таза пайдаланууга жарактуу, таза жаңы нерселерди берүүгө биз жалпы элибизге кайрылуу жасадык. Түрк боордоштордун башына түшкөн оор күндөргө кыргызстандыктар кайдыгер караган жок. Өлкө жарандары тилектештигин билдирип, колдон келишинче жардам көрсөтүүдө. Бишкек жана Ош шаарларында гуманитардык жардам чогултуу пункттары уюштурулуп, мамлекеттик мекемелер бир күндүк маянасын которууда. Мындай жылуу кадамдарга түрк тарап ыраазычылыгын билдирүүдө. Биз бир боордошуз, Кыргызстан жана Түркия бир боордош өлкө. Ошол үчүн мен өлкем атынан, Түрк эли атынан Кыргызстандагы бир боордошторубузга чоң ыраазычылык билдирем. Алла дуаларыбызды кабыл кылсын. Алла разы болсун. Кыргызстандык куткаруучулар Туркиядагы жер силкинүүдөн кыйраган үйлөрдүн алдынан 34 жарандын сөөгүн чыгарышты. Жабыркаган жарандарга медицина кызматкерлери жардам көрсөтүүдө. Ошондой эле кыргыз тарап биринчи учак менен 100 боз үй, 20дай жылууланган аскер чатырын жана мобилдүү ооруканага ылайыкталган бир чатыр жөнөтөт. Андан сырткары дагы 100 куткаруучудан турган атайын топ экинчи учак менен жөнөтүлөт. Атайын боз үйлөр камсыздалып, ошол түрк мамлекетинде жабыркаган жарандарды жайгаштырууга кичи шашка куруу үчүн камсыздалып дайырдыкка келтирилген. Жеринде боз үйлөрдү куруу максатында боз үйлөрдү тургузуу үчүн атайын адистери даярдалууда. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен саламаттык сактоо министрлиги тарабынан сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, саламаттык сактоо министрлигинен 6 адис куткаруучулардын чогуу биргеликте алып кетилет. Ал жерде 6 адис бул травматолог, хирургтар болот. Жеринде барып, жабыркаган жарандарга жардам берүү максатында. Учурда Туркияда жер титирөөдөн каза болгондордун саны 17.674 адамды, жабыркагандардын саны 72.879 адамды түзгөндүгү кабарланууда. Бул өлкөдө расмий эсепте 25 миңдей кыргыз жараны бар. Айымкан Исрал кызы, Мирзат Нуманов, Ынтымак.